топташ оюн баштайбыз, Бул топташ оюну салттуу оюндардын бирине кирет. Акылай Маматжанова жайлоо бала бакчасына балдар менен биргеликте даярданып жатат. Ал бүгүнкү күндө Зыфар Эгембердиев атындагы орто мектебинин 5-классында билим алып келет. Жайлоо бакчасына 4 жашынан тартып барат. Тер жайлактагы бакчада кыргыздын оюндарын ойноп эсте калган учурлары менен бөлүштү. Бала бакчага барганда эң биринчи эле тамга тааныдым. Ал жактан бизге Мамырова Элмира эжебиз оюндарды үйрөттү. Алардын ичинен биз болсо аркан тартышмайды үйрөндүк, чүкө үйрөндүк, топташ үйрөндүк. Мен жумасында 2 жума бардым, анан кайра дагы 3-чы класс болгондо бардым. Мен көп барам. Бул курут жасаганда өзүңдү мындай колуңду томолотуп, жакшынакай болуп эмоция алат экенсиң. Канай кеттик. 1, 2, 3. Канай. Менин атым Беглан. 4-Б класста окуйм. Мен Сарыкамыш айылында жашайм. Жайлоо бакчасынан жазганды, тартканды, оюндарды ойноп, тартканды, жазгандарды үйрөндүк. Айыл эли жаздын келиши менен жайлоого камынап мал жандыгын айдап жөнөшөт. Ал эми балдар болсо ар тараптан келген жайлоодогу балдар менен бакчада достошуп, билим алып, оюндарды ойноп, айтор жайкы эс алууну эстен кеткис кылып өткөрүшөт. Ошо жайлоодон 1 ай 10 күн же болсо 1 ай ошо жайлоо бакчада болушат. Жайлоо бакчасына дагы өзүбүздүн мигрант балдарыбыздын балдары да келет. Ал жерден балдар 3 саат окушат. 1 саат ойноо, сүрөт тартуу, жана ар кандай жомокторду айтуу. Бул жерден биздин максатыбыз ошо балдардын жайлоо бакчасындагы сабактан кеткенден унутуп калбоо. Анан балдардын эң нечиси өнүгүүсүнө. Ал эми ошо сырттан келген биздин балдарыбыздын балдары ушу жактан үйрөнүп кетишет. Ат мингенди, жайлоо кандай экен, жайлоодо эмне кылыш керек, жайлоодон эмнелерди аткарабыз, жайлоо бизге кандай көп нерселерди үйрөтөрүн ошо жерден өнүгүү борбору ошондуктан калган да. Жайлоо бакчасын колдоо иретинде алгач жайыт акынын эсебинен боз үй алынган болсо, акырындык менен балдар үчүн оюнчук, окуу куралдары толукталган. Азыркы тапта 3 жаштан 12 жашка чейинки балдар келишет. Жылыш бар албетте, коомго аралашканды, эл журт менен учурашканды жок дегенде ошол жерде көпчүлүктүн арасында саламдашуу адебин, жолдо жүрүү адебин үйрөнөт экен. Жок эле дегенде ал жерде алыстан чачкын да эл, арга жактан барат. Анан ошол кезде кээ бир балдар ошол мен өздөрүмдүн кызым барчу эле жолдо жүрүүнү үйрөндү. Анткени аралык алыс, жолдо өтүп бараткан машинаны кантип тозот, кайгынан тозот, эмне деп машинага биринчи айдоочу токтогондо биринчи саламдашып, учурашып, анан мен жайлоо балдар бакчасына бара жатат элем, мүмкүнчүлүгүңүз болсо ала кете аласызбы деп коом менен байланышты үйрөнөт экен бала эң биринчи кезекте. Ал эч кандай эч ким каржылап аны маяна төлөбөсө дагы ушу биздин айылдын айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Мамырова Элмира эжеке ошону бекер балдардын келечеги үчүн окутуп ушул күнгө чейин ошол процессти улантып келе жатат. Жайлоо бала бакчасы Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду тарабынан 2015-жылдан тартып 87 өнүгүү борборлорун ачкан. Биз жайлоо бакчасын